Дагы бир жолу салам. Ушул тренингдин катышуучулары. Биз бүгүн Lumen 5 платформасы аркылуу кызыктуу видео контент түзүүнү үйрөтөбүз. Lumen 5 деген бул видео менен иштей турчу жасалма интеллекттердин бир гана түрү. Негизи видео жасай турган жасалма интеллекттердин саны аябай көп. Алардын ичинен Lumen 5 деген ушул жасалма интеллект аркылуу бул Lumen 5 өзү текстти видеого айландырып, жасалма интеллектти колдонуу аркылуу текстти видеого айландыруучу атайын платформа. Бул платформада блог, макала жана текст форматындагы маалыматты видео түрүндө визуалдаштырууну жеңилдетсе болот да. Негизи эле ошол жасалма интеллекттин ролу видео контент жасоодо ролу аябай чоң. Жасалма интеллект видео түзүүдө, мисалы үчүн, көп учурда убакыт үнөмдөөгө чоң жардам берет. Мисалы үчүн, могул биз азыр иштей турган Lumen 5 деген жасалма интеллект бул тексттин маанилүү бөлүктөрүн аныктап, аларга ылайык визуалдарды тандап, анан ушундай бир рутинный процесстерден бошотот да. Анда эмесе биз иштеп көрөлү. Мен биринчи сайтка киргенде дароо катталыш керек. Мен уже катталып койдум. Катталуудан өткөндөн кийин мындай дашборд ачылат. Бул жерден атайын шаблондор бар. Ошондой атайын шаблондорду колдонсо болот. Баса мен катталганым эми бардык эле жасалма интеллект азыркы учурда платный, бесплатныйлар деле бар, бирок алар бара-бара баары бир платный болот да. Бул өзгөчө видео менен иштеген жасалма интеллекттер аябай, менин баамымда башкаларга салыштырмалуу кымбатыраак болот. Мисалы үчүн мунун баасы $30 экен да. Бир айга эле баасы. Мындай профессиональный еще дагы бир подпискасы уже $200 турат экен да, айночу. Менде болсо азыр акысыз катталдым. Акысыз катталганда эки жолу аудио менен видео түзсө болот, анан 5 видео түзсө болот, бир айдын ичинде. Ушундай лимиттер бар. Анда эмесе вот видео жасап көрөлү. Дароо эле бул жерден уже бул жасалма интеллект кыскасы баса мындай англисче иштейт. Англис тилин түшүнөт. Азырынча кыргыз тилин түшүнө турган жасалма видео менен иштей турган жасалма интеллекттер жок болуш керек. Бул ал эмес, даже орусчасын жакшы түшүнөр да, бирок баардык жасалма интеллект азыр үйрөнүп келатат. Биз вот экинчи кадамда шаблон тандагыла дейт. Шаблон тандабай эле өткөрүп жиберели. Дароо вот текст берип, ошонун негизинде видео жаса дейли. Бул жерде мындай варианттар бар видео жасоонун. Бул жерге өзүнчө видеонун кандай тексттери болот. Мисалы үчүн вот азыр соц тармактарга көп эме caption видео жасап атпайбы? Caption видео деген бул видеонун түшүндүрүүчү титрлери бар видеода. Ошондой сыяктуу вот бул жерге ошондой титрлерди жазып, анан болжолду эмне жөнүндө деп видео жазып берсеңер, бул сүрөттөрдү, визуалдарды өзү таап, өзү коюп, ошол текстти түшүнүп, өзү койгонго жардам берет да. Ошондой эле бул жерге өзүңөр сүрөттөрдү жүктөп, анан текстин жазып берсеңер болот. Же болбосо жөн эле, мисалы үчүн, мындай Википедиядан Кыргызстан жөнүндө, англисче Википедиядан кыргызча жөнүндө текстти алып, ссылкасын алып, бул жерге ссылкасын берип коебуз. Жасалма интеллект болсо өзү ушул шилтемедеги бар болгон тексттердин баарын анализдеп, сүрөттөрдүн баарын жыйнап, анан кийин видео даярдап берет да. Негизи ошо видео менен иштеген бир аз көбүрөөк убакыт алат.
башкаларга салыштырмалуу сүрөт жасаганда да, мисалы үчүн өткөн сабакта жасалма интеллект аркылуу сүрөт жасап атканда бир аз күтүүгө туура келди. Мисалы үчүн мындай сүрөттөрдү уже анализдеп алып чыгарды да. Бул сүрөттөр деген бул статьядагы, макалада бар эле сүрөттөр. Мисалы үчүн Манастын эстелиги, жайлоолордун сүрөттөрү, Баштоо Марканын сүрөтү, Отунбаеванын сүрөтү, карта, Кыргызстандын картасы, уже кийинки кадамга кете берели. Биз азыр ушул платформа баарын өзү жалгыз түзгөндөй кылып автоматташтырабыз. Бул жерде жасалма интеллект менен кийинки кадамда, бул кадамда уже жасалма интеллект менен кошо бирге иштеп ага инструкция жазса болот да. Бирок бул азыр мен үчүн жеткиликтүү эмес, анткени мен бесплатный подпискада иштеп атам. Ошондуктан кийинкисине өткөрө берели. Мына видеодо болжолдуу эмес, ушундай азыр немелер болот, титрлер болот. Мисалы үчүн бирге Кыргызстан кереги жок деп коелу, алып эле салабы. Кийинкисине кете берели. Бул азыр видео жасап, уже видеону чогултуп атат. Азыр бир аз күтүп туруш керек. Даяр болду окшойт. Мына бул азыр автоматтык биз болгону ссылкасын да бердик. Бул мисалы үчүн ушул жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө жазап бер депчи. Бул ссылканы алды дагы, окуду, баарын анализдеп, сүрөттөрдүн баарын чыгарып, эми азыр бизге видео жасап берди. Видео жасатканда бул деген сүрөттөрдү да анализдеп, визуалдык медиа элементтерди өзү коет да. Бирок бул жерде уже жакшы, менимче бул жерде вот Манастын сүрөтү туурараак элемент болуш керек. Ошо бир аз албетте бул эми идеалдуу иштебейт. Өзгөчө видеого менен иштеген жасалма интеллекттердин баары аябай идеалдуу эмес. Бирок ошондуктан бул жерде ушул видеону өзгөртүүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы үчүн бул жерге медианы алып, бул жерге медиа сүрөттөрдү койсо болот. Бул жерден болсо ар кандай иконкаларды алып койсо болот. Мындан сырткары үн коштурса да болот. Жанагы фондо угуп жаткан музыканы койсо болот, алмаштырса болот. Ар кандай стилдерди тандаса болот. Анан албетте видеонун кайсыл соц тармакка жүктөйбүз, ошого жараша форматын тандаш керек. Мисалы үчүн азыр Инстаграмда популярдуу болгон, ТикТокто жазышат го. Ошон үчүн вот вертикальный формат туура келет. Бүттү. Негизги кадамдардын баары, эң башкы кадамдар ошол. Мисалы үчүн бир нерсени өзгөртөм десеңиз, бул жерге келип туруп эле бул жерден өзгөртө берсеңиз болот. Сүрөттөрүн алмаштырып,
м, тексттерин дароо ушул жерин алмаштырып койсоңуз болот. Мисалы үчүн, эгерде ушул эле немени кыргызча жасайм десеңиз, муну көчүрүп Google Translate'тен эле деп, мисалы үчүн, дароо текстин алмаштырып койсоңуз болот. Бул copy paste менен иштейт. 1-2 гана секунд алат. Көп убакыт албайт. Негизи ошол ИИ менен, жасалма интеллект менен негизи түзүлгөн видеолордун көбү кеңири аудиторияга арналган менен, негизи аны жасап жатканда конкреттүү бир аудиторияга ылайыкташтырганга аракет кылышыңар керек да. Аракет кылыш керек ар бир видеону жасап аткандачы. Сөз тарамакка жараша видеонун узактыгын, стилин, визуалдарды вот кылчылына жараша тандаш керек. Мисалы үчүн буга чейин мен дагы Айтматовдун эле Википедиядан Айтматовдун эле макаласына шилтемени алып коюп, ушул эле сервис аркылуу бирок аудио менен да уже in Kyrgyz, leaving a lasting impact. мындай видео Chingiz Aitmatov, a жасаганбыз. prominent Soviet and Kyrgyz author, was born in 1928. Known for his profound storytelling, he wrote primarily in Russian and Kyrgyz, leaving a lasting impact on literature. Aitmatov was born to a Kyrgyz father and Tatar mother. His early life was marked by hardship, with his father executed in 1938. Despite these challenges, he pursued education and various jobs, eventually studying literature in Moscow. Aitmatov's literary journey began in the 1950s. His breakthrough came with Jamila in 1958. Өзгөрүп байкагандай эле бул макаланын ичинде сүрөттөр аз, 2-3 эле сүрөттөр бар экен. Калганын визуалдык жагын, мисалы үчүн муну бул Жамиля дегенди азырынча түшүнбөсө керек, ошондуктан ошого окшошураак A бир Tale видео of таап Love and коюп койдум. Resilience. His notable works include The Day Lasts More Than 100 Years and Farewell Gulsari, which were translated into multiple languages, earning him international acclaim. Aitmatov's writing often intertwined folklore with contemporary life, exploring themes of transformation and Кыскасы ошол эң негизгиси бул дагы айта турчу нерсе, видео жасап атканда креативдүүлүктү дагы колдонуш керек, албетте. Бул жөн эле видеону алып туруп ушул сыяктуу кылып видео жасап эле чыгара бергенге албетте болбойт. Өзүңөрдүн темаңарга, аудиторияга жараша видеону дагы бир топ оңдоп түзөп отуруш керек болот. Жасалма интеллект болсо бул базалык элементтерди гана сунуштай алат да. Контентти уникалдуу кылуу бул албетте сиздин колуңузда. Ал үчүн видеого кызыктуу текст кошуп, үндү тууралап, өзгөчө эффекттерди, анимацияларды ушул эле сервис аркылуу мисалы үчүн кошсоңуз болот да. Ошол жасалма интеллекттин негизги мүмкүнчүлүктөрү менен видео контент түзүү өзгөчө оңой азыркы учурда. Бирок жакшы сапатка жетиш үчүн логика, чыгармачылыкты жана пайдаланып, анан аудиториянын түшүнүшү абдан маанилүү. Жасалма интеллектти таянып, илүктүктү дагы аралаштырып, көрүүчүнүн көңүлүн бура алган бир пайдалуу видео, ушул сыяктуу пайдалуу видео түзсө болот. Ошол менен мен көрсөтүүчү тренингим бүттү. Эгерде кимде суроо бар болсо, суроо берсеңиздер болот.
Макуланы эгерде эч кимде суроо жок болсо, анда ушу менен жыйынтыктай берели. Эмки сабакта дагы ушул жасалма интеллектке байланыштуу жасалма интеллектти колдонуу менен контент жасоонун дагы башка жолдорун көрсөтүүгө дагы аракет кылгам. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин.